акыркы 4-5 жыл аралыгында ошмунун коррупцияны демонтаждоо жана алдын алуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Сессия мезгилинде ишеним телефондорун уюштуруп, таза сессия үчүн коррупцияга каршы күрөшүү деген акциялар өткөрүлүп турат. Университетте 5-6 жылдан бери коррупцияга каршы комиссия иштейт. Анын төрагасы университеттин профсоюз уюмунун төрагасы. Андан сырткары окуу жайдын акыйкатчы кызматы да студенттер менен тыгыз иш алып барат. Ал студенттер менен жетекчиликтин ортосундагы көпүрө болуп саналат. Аларга ишеним телефон кызматы, ишеним кутучасы аркылуу студенттер каалаган маселеси боюнча байланышса болот. Студенттердин келишимдик акысын төлөөнү ыңгайлаштыруу максатында ар бир студент жеке коду менен терминалдар аркылуу төлөө уюштурулган. Окуу жайдын кассасына төлөнгөн мезгилде болсо студенттердин санынын көптүгүнөн мөөнөт көбөйүп, бир топ маселелерди жаратчу. Бул иш-аракеттер көйгөйлөрдү чечүү менен катар студенттерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Ошмунун информациялык базасынын маалыматтарынын көчүрмөлөрүнүн чоңдугунан жана жылдан жылга өсүүсүнөн төмөндөгү жумуштарды автоматташтыруу, маалыматтарды бекем сактоо жана заманбап технологияларды пайдаланып, окуу процессинин сапатын ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында дүйнө жүзүндөгү ири дата центрлеринин географиялык алыс жана башка чет мамлекеттерде жайгашкандыгынан өндүрүштүк зарылчылык келип чыгып, Ошмунун чакан дата центри курулган. Учурда окуу жайда жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет жана алардын билим берүүсүн текшерүү максатында студенттер тарабынан анкетирлөө иши жүрүп турат. Ал кышкы жана жазгы сессиядан соң өткөрүлөт. Анкетирлөө окутуучу студенттин көзү менен деген аталышта. Бул нерсе башта кагаз түрүндө болуп келсе, азыр автоматташтырылган система менен онлайн түрдө өткөрүлүп жатат. Ар бир студент көз карандысыз тестирлөө борборуна кирип, логин паролин жазып, окутуучуларга мүнөздөмө бере алат. Студенттер 5 балдык системага чейин баалай алышат. Университеттин администрациясы кандай иштеп жатат? Окутуучулар сабакты мыкты өтө алабы? Коррупцияга жол коёбу, койбойбу? Деген суроолорго студенттер анонимдүү жооп бере алышат. Бул нерсени былтыр жамаат менен тааныштырып, анкетирлөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 2 окутуучуга эскертүү берилип, 2 окутуучуну жумуштан кетирүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Анкетирлөөнүн соңунда окутуучуларга же жетекчиликке ой пикир сунуштарын калтырса болот. Окуу жайдын көз карандысыз тестирлөө борборунан сырткары ар бир факультетте компьютердик класстар уюштурулган. Анын негизинде ар сессия мезгилинде студенттердин билим деңгээлин түздөн-түз авиен системасынын коюлган графиги боюнча доступтар берилип текшерилет. Жана автоматтык түрдө системага түшөт. Аны кайрадан оңдоп түзөөгө болбойт. Бул менен студенттин алган билимин компьютердеги тест менен баалашат жана атайын белгиленген балдар аркылуу баа автоматтык түрдө коюлат. Ошмунун мамлекеттик экзамени өткөрүлө турган аудиторияларга видеокамералар орнотулган. Ар жылы мамлекеттик экзамендер видеокамерага тартылып, записи сакталат. Видеокамераларды орнотуу боюнча тендер өткөрүлүп, 4 компания катышкан. Буюрса мамлекеттик аттестацияда ар бир каанаага камералар орнотулуп, жооптуу адам дайындалды. Сынак күнү экзамен алган аудиториядан башка жерге доступтар толугу менен жабылат. Окуу жайда студенттерге татыктуу билим берүү максатында тынымсыз жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турат. Алардын бири Келбил мобилдик тиркемеси. Бул тиркеме окуу процессинин айрым аспектилерин автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге студенттерге университеттен тышкары маалыматтарды камсыздайт. Колдонуучу Play Market'in өзүнүн телефонунан поисковикке Келбил деп жаза турган болсо, мындай бир формасы чыгат, Келбил приложение. Аны ачкандан кийин установить кнопкасын басыш керек. Программа көчүрүлгөндөн кийин төмөндөгүдөй экран чыгат. Бул жерде я студент, я преподаватель тандаш керек. Анткени приложение студенттер жана мугалимдер үчүн түзүлгөн. Эгерде студент болуп кире турган болсок, я студентти тандайт. Экинчи терезе ачылат. Бул жерден логин жана пароль териш керек. Логин, пароль бул университет тарабынан берилген, ар бир студент үчүн индивидуалдуу логин, пароль берилет.
деканат тарабынан ошол логин пароль терип кирет. Киргенде экранда мындай төмөндө форма ачылат. Бул жерде студенттин сүрөтү, аты жөнү, группасы менен чыгарылып берилет. Бул приложениянын азыркы учурда эмнелерди алууга, көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Уведомление бар. Бул университет тарабынан же деканат тарабынан ар түрдүү маалыматтар берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Мындан сырткары, мисалы сессия убагында, сессияга чейин модулдар маалында ар бир предметтен мугалим балл койгондон кийин автоматтык түрдө студенттин телефонуна келип түшөт. Мисалы ошол математика предметинен 25 балл алынат. Кийинкиси бул расписание кетип атат. Расписание эмнеси менен ыңгайлуу? Бул жерде расписание өзгөргөн сайын, мисалы студент ошол корпуска барып, расписанияны караштын кереги жок. Автоматтык түрдө телефонуна түшөт. Бул жерде саат канчада башталат, эмне деген предмет, кайсы аудиторияда жана мугалим ким. Кийинкиси учебный карточка. Биринчи курсунан азыркы учурдагы окуган семестрине чейин толук маалымат чыгып келет. Кандай дисциплиналарды окуду, алар канча кредиттен турган, канча балл алды жана ал кандай баага татыктуу болду. Кийинки көйгөйлөрдүн бири бул контракттык формада окуган студенттер үчүн бул биринчиден төлөмдөрдүн бардыгы терминал аркылуу, банк аркылуу өткөн, анын ичинен терминал. Эгерде терминал менен төлөй турган болсо, программа автоматтык түрдө жана оперативдик тест келип түшөт. Терминалга кантип төлөйбүз деген жерге келгенде ушул маселе келип чыгат, шифр оплаты. Бул шифр оплата студенттин кыймылы менен өзгөрүп турат. Эгерде студент группа алмаштырган болсо, же кийинки курска өткөн болсо, шифр алмашат. Ошол алмашкан жерде студент мисалы шифрын табуу мүмкүнчүлүгү бир аз кыйын болуп калат, анткени ал шифрды бир гана деканат берет. Деканаттын дайыми эле убактысы боло бербейт, ар бир студенттин шифрын өзгөргөн сайын көрсөтүп берүүгө. Тиркеменин жардамында студент ошол терминалдын жанына барып туруп, акыркы учурдагы шифрын көрүп алат. Андан кийин канча контракт өгүш керек, канча төлөдү жана канча карзы бар. Мындан сырткары поддержка деген функциясы бар. Бул жерде WhatsApp аркылуу өздөрүнө керек болгон суроолорду бере алат. Бул сыяктуу түзүлүп жаткан тиркемелер, аткарылып жаткан иш-аракеттер студенттер үчүн гана эмес, ата-энелерге да кыйла ыңгайлуулук жаратты. Анткени балдарынын жетишкендиктерин көзөмөлдөй алышат. Аны менен катар окуу процессине тиешелүү маалыматтарды тез, жеңил жана кечиктирбестен ала алышат. Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш? Чогуу назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту. Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусунда эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту камтып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, ОШМУнун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог, аудитор, карьера борбору, аскер комиссариаты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана адинес менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ОШМУда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту. Ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ОШМУнун архивинен алат.
Илим жана техниканын өнүгүүсү менен дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй окуялар болуп, ачылыштар жана эмгектер жаратылып жатат. Бул эмгектин канчалык деңгээлде баалуу экенин билүү үчүн атайын программаларда колдонулат. Тилекке каршы ал программа акысыз болбогондуктан көпчүлүк окуу жайлар аны колдоно беришпейт. Ошмунун кызматкерлери эмне үчүн биз өзүбүз ал программаны иштеп чыксак болбойт деген маселени коюшуп, студенттердин изилдөө иштерин, бакалаврдык диплом, магистрдик диплом, курстук иш, рефераттардын баарын плагиатка текшерүү үчүн атайын электрондук көзөмөл системасын иштеп чыгышты. Ал антиплагиат Pro деп аталат. Бул программаны колдонуу үчүн алгач антиплагиат Pro ошсу чекит.kg сайтына кирип, логин паролин жазат. Андан соң аты жөнү жазылган программанын иштөөчү терезеси ачылат. Ал жерге текшерилүүчү текстти кадимки белгилөө жүргүзүп, көчүрүп алып, программага таштап текшерүү баскычын басат. Программа болсо ал жазылган эмгектин канчалык деңгээлде оригиналдуу экенин, канча пайызы интернет булактарынан алынганын чыгарып берет. Ошону менен бирге кайсыл сайттан алынган, кандай сөздөрү, сүйлөмдөрү дал келип жатат, баарын көргөзүп берет. Ал эми четине жазылган иштин канча пайызы автор өзү тарабынан жазылгандыгы чыгат. Бул текшерүүнүн жыйынтыгын печатка берсек, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Студент жазган эмгегине ушул кагазды тиркеп баруусу керек. Эгер бул маалыматты туура эмес чыгарып келген деген ой болсо, программага мугалим өзүнүн парологинин жазып кирип, текшерүүнүн жыйынтык номерин жазып издөө кылса, ошол эле студенттин жыйынтыгын түздөн-түз көрө алат. Эгерде студенттин иши канааттандырарлык болбой, анын мугалим өткөрүп кое турган болсо, программанын жыйынтыктарынын базасы сакталып турган жерде оңой эле билсе болот. Анткени ал кызыл түстө болуп көрсөтүп коет. Бул система аркылуу магистратура жана PhD бөлүмүндөгү тиешелүү билим берүү багыттары боюнча аткарылып жаткан 2016-2017 окуу жылындагы магистрдик диссертациялар текшерилсин деген буйрук чыккан. Жыл сайын текшерилүүгө салынуучу иштердин саны белгиленип, кайсы факультет канча пайызын текшерүү менен баалады. Бул тууралуу да маалыматтар базада сакталат. Айта кетүүчү нерсе, бир студент өз ишин 3 жолу гана текшерүүгө салса болот. Эгер биринчи текшерүүдө көпчүлүгү интернеттен алынган болсо, экинчи текшерүүнүн убактысы бүткөнгө дейре. Башкача айтканда, 10 күн ичинде оңдоп түзөп программага салуусу керек.